Бишкекте милиционерди бычактап кетишти. Кылмышкерлердин колунан каза болгон милиция кызматкери 25 жаштагы Уларбек Майрамбеков 1-май райондук милициясынын криминалдык кызматында иштечү. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициянын маалымат катчысы Адыл Оморов Санжира радиосуна билдирди. Эске салсак, бүгүнкүгө караган түнү Бишкектин Бөкөнбаев жана Исанов көчөлөрүнүн кесилишинен анын сөөгү табылган. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголду, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Маркум милиционер 2014-жылы Орусия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин академиясын аяктаганын Оморов кошумчалайт. Ага лейтенант Майрамбеков Уларбек деген. Ошол күнүн астында деген ал жумуш деген бүтөөнүн алдында өзүнүн ишти алып барып жаткан материалдардын баарын тапшырып, өзүнүн табелдик билетин деген тапшырып, анан рапорт жазган. Ошол отпускка чыга турган. Анан кийин кечинде кетердин алдында деген өзүнүн коллегасын деген Сампыр бир жерге деген жеткизип, ал ошо шаардын көчөлөрүгө деген жеткизип, ал ошол жакта калып калган. Түндөп ушул кызматкер бычактан каза тапкан маалында Бишкекте кагазды сыйкырлап акчага айлантууну убада кылган шылуундар кармалды. Ички иштер министрлигинин маалыматына колго түшкөн 2 эркек Африкалык өлкөлөрдүн жарандары. Алар ишенчээк тургундарды кадимки кагазды акчага айлантууну жана накталай акчаларды 2 эсе көбөйтүп берүүнү убадалашкан. Шылуундардын ижарага алынган батиринде медициналык бет каптар, кара түстөгү күкүм жана белгисиз суюктук табылды. Учурда тергөө жүрүүдө. Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаевдин билдирүүсүндө ЕАЭПке мүчө өлкөлөргө Кытайдан кирген товарлардын импортунун көрсөткүчү азайган. Бирок Кыргызстанга Кытай товарлары мурдагыдай эле кирип жатат деп айыптады. Ал эми Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков Казакстандын аткезчиликке байланыштуу чек арада көзөмөл күчөдү деген жүйөсүн жөн гана шылтоо деп атады. Оштогу жүк ташуучу унаа айдоочулары өкмөткө нааразы. Кытайга виза алуу маселесин чечип берүү талабы менен бүгүн Ошто жүк ташуучу айдоочулар жыйын курушту. Алардын айтымында Кыргызстандан Кытайга виза алуу татаал болуп жаткандыктан ишкерлер жүк ташуу үчүн Өзбекстан, Туркия, Казакстан жана Тажикстандан айдоочу жалдап жатышат. Президент Алмазбек Атамбаев Жогорку кеңештин жаңы шайланган төрагасы Дастан Жумабековду кабыл алды. Куран менен Манас китебин тапшырды. Жолугушуу учурунда Атамбаев Жумабековду жооптуу кызматка дайындалышы менен куттуктап белгилеп каалаган. Өлкө башчысы ошондой эле Жогорку кеңештин ишмердиги өлкөнүн саясий системасын турукташтырууга өбөлгө болоорун ишенерин айтты. Белгилей кетсек, 25 октябрда Чыныбай Турсунбеков Жогорку кеңеш төрагалыгынан өз ыктыяры менен кетип, анын ордуна депутаттар Дастан Жумабековду спикер кылып шайлашкан. Кыргыз-казак чек-арасында көйгөйдөн улам кезек күтүп турган айдоочулардын жалпы чыгашасы 15 күнүн ичинде 35 миллион сомго жеткен. Бул тууралуу жүк ташуучулар ассоциациясы билдирди. Аталган уюм жакында Казакстанда өткөн форумга катышып, ал жактагы кесиптештерине маселени оң жагына чечип берүүнү өтүнүч менен кайрылган. Бирок маселе чечилген эмес. Ал эми өкмөттүн Евразиялык экономикалык кеңешинин мүчөлөрүнө жолдон кайрылуусуна жооп келе элек. Ишкерлердин айтымында чыгым күндөн күнгө көбөйүп жатат.